Эгемендиктин 31 жылдыгы жана Байтик Канай уулунун 200 жылдыгына карата бир катар иш-чаралар өтүп, алгачкылары 25 августта башталат. Негизги салтанат Аламүдүн районунун Чуңкурчак жайлоосунда белгиленет. Кыргыз Республикасынын эл акыны Замирбек Үсөнбаевдин 70 жылдыгына карата кыргыз-казак айтышы өтөт. Байге фонду 3 миллион сом. Көкбөрү боюнча президенттин кубогу 25 августта улуттук оюндардын 15 түрү боюнча дагы мелдештер башталат. 30 августта Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо Кыргызстан менен КМШ өлкөлөрүнүн футбол ардагерлеринин жолдоштук беттеши өтүп, Город 312 эстрада тобунун жана ата мекендик ырчылардын концерти менен коштолмокчу. Эгемендүүлүк күнүнө арналган иш-чаралар Бишкек шаарында чет элдик жана ата мекендик эстрада жылдыздарынын 2 саатка созулган концерти менен жыйынтыкталат. Чыгармачыл топтун өзүнөн эле 700-гө жакын адам катышат маданий иш-чараны өткөрүүгө. Ошондой эле 7 облустан 2 чоң шаардан келген, мындан сырткары дагы биздин кароосунактан катышуучулар келет. Ал эми көрө турган эл 10 миңге жакын адамды күтүп жатабыз. Ошондой эле бүт каалоочу бүгүнкү жаңылыктардан көрүп жаткан Бишкек шаарынын конокторун жана жашоочулардын баарынан суранып кетет элек. Эртең менен расмий иш-чара саат 10-до башталат, 10-го чейин 1 саат калганда эгер бара тургандар болсо, эртелеп барып, ошол жерде 8 чоң аянтча түзүлгөн, маданий аянтчаларда аябай чоң иш-чаралар өтөт. Ошондой эле биздин спорт оюндары үчүн дагы чоң аянтчалар түзүлгөн. Спорт оюндарын көрүүчүлөр да кызыккандардын баары алдын ала барып саат 8-ден 8:30 эң акыркысы 9-га чейин сиздер ошол жерде жайгашып калышыңыздар керек.